Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Нуркамал Турсунбекова. Жана Мирзат Муханов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен тааныштырабыз. Көпчүлүктүн коалициясы ыдырап, өкмөт отставкага кетти. 2 айдан берки акыйнеге айтышуу саясий альянсты таркатуу менен аяктады. Болочоктогу коалициянын курамын канча жана кайсы фракциялар түзөт? Өкмөттүн курамы канча пайызга өзгөрөт? Парламентте саясий күрөш күчөдү. Парага дөңгөлөк алып жаткан ак башчысы колго түштү. Соттолгондорду эркиндикке чыгарып акча таап жүргөн жетекчи камакка алынды. Студенттер менен ректораттын тиреши. Кыргыз-Россия Славян университетинде окугандар мекемедеги кемчиликтерди ачык айтып чыгышты. Парламенттеги көпчүлүктүн коалициясы ыдырады. Бүгүн КСДП фракциясы саясий альянстын курамынан чыкканын жарыялады. Бирикмени таркатууга негиз болгон жагдайлар келтирилген социал-демократтар фракциясынын билдирүүсүн толугу менен сунуштайбыз. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин КСДП фракциясы 2015 жылы 2 ноябрдагы коалициялык макулдашуунун негизинде түзүлгөн парламенттик көпчүлүк коалициясынан чыкканын жана ага ылайык парламенттик көпчүлүк статусунан ажыраганынан улам коалициянын ишмердиги токтогонун билдирет. Биздин фракция коалицияны түзүү менен ал иштеген бардык мезгил бою тең укуктуу жана тең жоопкер өнөктөштүк маанайын арттыруу аракетин көрүп келди. Коалицияны бекемдөөгө аракет кылган Жогорку кеңештин көптөгөн депутаттарына ыраазыбыз. Алардын жардамы менен өлкөнү өнүктүрүү жана туруктуулукту чыңдоо үчүн көп нерсени жасоо мүмкүн болгонун билдиргибиз келет. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктары жана элибиздин жакшылыгы үчүн компромисстик чечимдерди таап келдик. Коалицияда карама каршылыктар мурда эле башталган. Ал баарына белгилүү эле жана ал тууралуу көп сөздөр жүрүп келди. Ошентсе да биз коалицияны сактап калууга бүт күчүбүздү үйрөдүк. Бирок мурдагы айрым өнөктөрүбүздүн соңку иш аракеттери КСДП фракциясы келишүү мүмкүн болбогон оор проблемаларын ачып көрсөттү. Биз Акаевдер жана Бакиевдер менен жалпы кызыкчылыгы бар жана азыркыга чейин алардын көрсөтмөлөрүн аткарып жатышат деп айтылган адамдар менен бир коалицияда боло албайбыз. Өлкөбүздүн улуттук кызыкчылыктарына каршы тургандар менен да бир коалицияда боло албайбыз. Мунун баары конституциялык реформанын жүрүшүндө ачык айкын көрүндү. Мурда айрым өнөктөрүбүздүн марадерлукка катыштыгы жок деп ишенгибиз келген эле. Бирок эми алардын дарегине эң жаман айыптоолор тууралуу айтылып жаткан фактылар менен күбөлөр улам көп чыккан сайын, жаңы жагдайлар менен фактылар толук терштирилип бүткөнчө, алар менен бир коалицияда болбой турууну туура таптык. КСДП фракциясы Кыргыз Республикасынын депутаттарын жоопкер коалиция түзүүгө, өлкө алдында турган стратегиялык милдеттерди ишке ашыруу боюнча жаратман иштерди улантууга чакырып, демократия жана Кыргыз Республикасынын эгемендигин бекемдөө жолунда туруктуу социалдык экономикалык өнүгүү саясатын бөлүшкөн парламенттеги бардык саясий күчтөр менен кызматташууга даяр экенин билдирет. Жогорку кеңештеги туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталышта түзүлгөн саясий альянстын иши 1 жылга жетпей калды. Коалиция былтыр 2 ноябрда түзүлгөн. Бул убакыт аралыгында 2 өкмөттүн курамы бекитилди. Коалициянын ичиндеги саясий чыңалуу жай айларында эле башталган. Анткени конституциялык реформа боюнча өнөктөштөр орток пикир таба алышкан жок. Сентябрда сессия башталып жатканда коалициядагы лидерлер бири-бирин саясий альянстан чыгып кетүүгө чакырып, катуу билдирүүлөрдү жасаганга чейин жетишкен. Бирок эки тарап тең мындай кадамга баруудан баш тартып, 1,5 айдан ашык убакыт тирешип турушту. Кененирээк Акмарал Сабатар баяндайт. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын туруктуулук, ишенимдүүлүк жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган алгачкы альянсы тарайт деген маалымат бүгүн эртең менен белгилүү болду. Бул кабарды биринчилерден болуп КСДП депутаты Дастан Бекешев өзүнүн социалдык баракчасына жарыялады. Көп өтпөй журналисттердин жоон тобу фракциянын жетекчиси Иса Өмүркуловдун кабинетинин алдына чогулушту. Анда социал-демократтар чогулуп алып, өз ара акылдашып жатканы байкалды. 1 саатка жетпей кеңешме бүтүп, Иса Өмүркулов түшүндүрмө берди. Анын айтымында, Атамекен жана Өнүгүү прогресс фракциялары менен принципиалдуу маселелерде бир пикирге келе албагандыктан улам коалиция ыдырады. Кийинки кездеги окуялар, ушу карама каршылык, биз бир коалиция, көпчүлүк коалиция маселе, биз бир парламенттеги оппозиция менен позиция болуп калдык. Анан эми андай бир коалициянын ичинде жарым оппозиция болсо, мен ойлойм, мындай коалиция деле мындай жашоосу кыска болуп калат да өмүрү. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык.
Принципиалдуу маселелердин эң негизгиси бул албетте баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеси. Мында альянстагы социалисттер караманча каршы болуп келишкен. Өнүгүү прогресс болсо башта колдогону менен кийинчерээк кетенчиктей баштады. Бул жерде мындай көрүнбөй турган бул көмтөр маселеси. Срок давности деген алынып калат. Срок давности алынгандан кийин бул ошо учурунда ошол келишимди кол койгон ишкананын жетекчилери, ошол кездеги биздин аткаруу бийликте турган эр азаматтардын баардыгын жоопко тартсын деп атабыз. Муну эл билиш керек. Бул ошол Кыргызстандын болгон байлыгына кол салган аткаминерлердин бүгүн мамлекет эл артында жоопко тартыш керек. Мына ушул маселе. Эгерде ушуга тоскоолдук болуп аткандан кийин ошон үчүн жанагындай конституцияга өзгөртүүлөр кирбеш керек деп атам. Ушундай кырдаалда, ушундай учурда биз алар менен бир мындай жолубуз болбойт. Коалициянын ыдырашы боюнча өнүгүү прогресс азырынча өз позициясын билдирген жок. Ал эми атамекенчилер бул кадимки саясий көрүнүш деп сыпатташты. Алар оппозицияда калууга билек түрө даярданып жатышыптыр. Мен ойлойм, бул жерде эч кандай баягы мындай таң каларлык нерсе жок. Бул саясаттын табиятындагы естественный мындай табияттуу нерсе да. Оппозиция да болуш керек, коалиция да болуш керек. Болгону ошол. Мен ойлойм, бул кадамды мен колдойм. Белгилей кетсек, туура 10 күндөн кийин 6-чакырылыштын алгачкы альянсына 1 жыл болмок. Көпчүлүктүн коалициясы түптөлгөндөн көп өтпөй эле анын ичинде ажырым бар экени байкалган. Себеби бир топ принципиалдуу маселелерде бир пикирге келе алышкан жок. Мындан улам депутаттардын жайкы эс алуу маалында эле альянс тарайт деген маалыматтар чыгып жаткан. Бүгүн СДП коалицияны бузганы мен ойлойм, бул баягы логикалык жактан эң туура эле нерсе болду. Анткени элдин баары эле көрүп турган. Аны бузбай эле келе берсе, анда элди алдагандык болмок да. Бул эми себептен коалицияда өкмөт түзүп, жана аткаруу бийлигин жүргүзүш үчүн ошол коалицияга кирген фракциялардын бир астындагы милдети, максаты төп келишиш керек да. Ошондо гана астыга жылуу болот. КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов саясий альянстан чыгуу боюнча расмий билдирүүнү ушул шаршемби күнү жалпы парламенттик отурумда жарыялайт. Андан соң президент 6 фракциянын бирине коалиция түзүү үчүн мандат берет. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Коалиция ыдырагандан кийин өкмөттүн толук курамы да автоматтуу түрдө отставкага кетет. Сооронбай Жээнбеков жетектеген министрлер кабинети быйыл апрель айында эле бекитилген. Мыйзам боюнча жаңылар дайындалганча министрлер милдетин аткарып турушат. Кийинки коалицияга кире турган фракцияларга жараша өкмөткө жаңы жүздөр келиши мүмкүн. Аткаруу бийлигинин курамы боюнча божомолдорго караганда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кызматында жазга чейин калышы ыктымал. Ал эми министрлер кабинети 20%га алмашат деп күтүлүүдө. Коалиция таркап өкмөт отставкага кеткенин тармактык комитеттин жыйынында отуруп уккан аткаминерлердин маанайын Нурзада Сыдыкбекова байкап келди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү үчүн көпчүлүктүн коалициясы ыдыраганы күтүүсүз жаңылыктай болду. Бул чечим бюджет боюнча отчет берүүгө келген министрлер кабинетинин маанайын түшүргөнсүдө. Өкмөт мүчөлөрү саясий альянстын таркаганын отурумда массалык маалымат каражаттарынан угушту. Жыйында депутаттар министрлерди маанайын түшүрбөй, иштерин уланта берүүгө чакырып, көңүлдөрүн көтөрүүгө аракет кылышты. Канча министр кызматынан кол жууйт азырынча айтуу кыйын. Алардын тагдыры болочоктогу коалициянын курамына жараша болот. Бирок айрым аткаминерлер кызматтарынан кеткиси келбээрин жашырган жок. Албетте, эгер мага өкмөттүн башчысы ишенсе, мен сөзсүз иштеп берем. Азыркы мезгилде кырдаал мезгил, кыйын мезгил. Бирок мен ойлойм, бул жаңы өкмөттү бат арада түзүш керек. Себеби азыр биз өкмөттүн астында көп маселелер койгон, ошону биз чечиш керекпиз. Өкмөттүн отставкага кеткени тууралуу кабар көп аткаминерлерди кабатыр кылгандай. Айрымдары журналисттер менен сүйлөшүүдөн карманып жатышты. Кээ бири болсо жаңы өкмөттүн курамында иштешүүгө даяр экен. Эми мага ишеним көрсөтүп, кайра мени талапкерлигин көрсөтсө, мен иштеп берүүгө даярмын. Эгер көрсөтпөсө, башка министр келип иштейтин. Айрым маалыматтар боюнча Сооронбай Жээнбеков премьер-министр катары жазга чейин иштеши мүмкүн экен. Болгону Атамекен жана Өнүгүү прогресс фракциялары жаңы түзүлгөн көпчүлүктүн коалициясына кирбесе, аталган эки фракциясын уштаган министрлер гана алмашышы ыктымал. Калган мекеме жетекчилери өз ордунда калат деген ойлор басымдуулук кылууда. Өкмөттүн биздин угушубузча 80% өзгөрүлбөйт деп атат, бирок көп министрликтерге көп баягы туура эмес сөздөр айтылып атат. Анын бири ошо билим берүү министри айтып атат, Элмира Зарипова. Андан сырткары
өзүңүздөргө белгилүү болгондой Базарбаев отставкага кетти. Андан сырткары ошо экономикалык блок жагынан кеткен министрлер болот го деп биз күтүп атабыз. Мыйзам боюнча президент 3 күндүн ичинде коалиция куруу үчүн мандатты бир фракциянын жетекчисине тапшырышы керек. Жаңы коалиция жаңы өкмөттүн аркасы менен министрлер кабинетинин түзүмү да өзгөрүшү мүмкүн. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Президент жаңы коалиция түзүү үчүн мандатты 3 күндүн ичинде тапшырышы керек. Конституция боюнча саясий альянс ыдырагандыгы расмий түрдө жарыялангандан кийин гана коалиция түзүү милдети кайсы фракцияга берилери чечилет. Бул тууралуу президенттин аппаратынын жетекчиси Фарид Ниязов билдирди. Ал арада саясий талдоочулар коалиция түзүү милдети кайра эле КСДП фракциясына берилиши мүмкүн дешет. Ошондой эле болочоктогу бирикмеге кире турган болжолдуу фракциялар да атала баштады. Бул жаатта серепчилердин пикирин кабарчыбыз Саман Бакиров сурап келди. Көпчүлүктүн коалициясын таркаткан КСДП фракциясына кайра башкаруучу альянсты түзүү мандаты тапшырылышы мүмкүн. Ага мыйзамдык жана техникалык жоболор толугу менен жол берет. Ал арада болочоктогу саясий альянска кире турган болжолдуу фракциялар атала баштады. Саясий талдоочулардын айтымында социал-демократтар пикирлеш фракциялар менен алдын ала баарлашпай туруп коалициядан чыкмак эмес. Ну, я думаю, что, может быть, опять же, СДПК получает мандат. Менин оюмча, КСДП фракциясына коалициялык көпчүлүктү түзүү мандаты кайра берилет. Алар башкаруучу альянстан чыккандан кийин ким менен биригүү тууралуу алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн чыгар. Ошол эле республика ата журт менен тил табышышы оңой. Анткени жогорку кеңештеги 2 ири фракция дагы бир фракцияны кошчу болсо, маанилүү маселелерди чечүүдө жетиштүү добушка ээ болушат. Саясий талдоочулардын баамында 2 ири фракцияга Кыргызстан кошулушу мүмкүн. Ошондо коалицияга 84 депутат мүчө болуп, конституциялык мыйзамдарды кабыл алууда кыйынчылыктар жаралбайт. Жаңы саясий альянска бир бол фракциясы киреби азырынча айтуу кыйын. Анткени алардагы ата мекен жана өнүгүү прогресс фракцияларындай саясий мүнөздү карманууда. Bir bağıtı reformatorlar, bir bağıtı konservatorlar. Ошол үчүн КСДП партиясы булар реформатор bir bağıtта алгандан кийин булар албетте бир фракцияда консерваторлар менен боло албайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушундай бир чечим кабыл алышты. Жана менин оюмча бул туура саясат. Ал эми Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөттүн азыркы курамы канча пайызга өзгөрөт деген суроо кызуу талкуу жаратууда. Маселени саясаттануучулар коалиция түзүү мандатын алган фракциянын иш аракетине байланыштырышат. Эгер кайра эле КСДП фракциясы башкаруучу альянсты түзө турган болсо, аткаруу бийлигинин курамы ошол бойдон калышы мүмкүн. Эгер социал-демократтар эмес башка фракция баштап чыгып коалиция курачу болсо, анда мүмкүн ошо өкмөттүн составында бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болот. Азыркы кезде өтө кыйналып турган экономикалык жактан да, башка жактан да кыйын болуп күчөп келаткан кризистин бетинде мүмкүн күчтүүрөөк дагы да саясий жагынан салмактуураак бирөөлөр керектелип аткан болушу да эле мүмкүн, ал деле легитимдүү суроо бойдон калууда. Алдыда баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдумду дайындоо, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо, 2017 жылы президенттик шайлоо сыяктуу маанилүү саясий өнөктүктөр турат. Аларды туруктуу коалиция түзмөйүнчө ишке ашыруу татаал дешет саясий талдоочулар. Аман Бакиров, Ерлан Кемелбеков, НТС. Чек ара кызматынын кампаларынан сатылган курал-жарактар прокуратура кызматкерине кол салуу жана Кытай элчилигине жасалган жаңгештин чабуулуна колдонулган. Бул чуулгандуу маалыматты Интерфакс агенттиги өздүк булактарына таянып жарыялады. Белгилей кетсек, бул кылмыш ишинин алкагында 14 аскер кызматкери кармалган. Эксперттердин айтымында бул окуялар аскер кампаларындагы курал-жарактарды сактоонун шарттарын жакшыртуу керектигин айгинеледи. Кампаларды кайтарууда жаңы жабдыктарды колдонуу керек дешет адистер. Кененирээк кийинки материалда. Прокуратура кызматкерине кол салуу, Кытай элчилигиндеги жардыруу жана чек ара бөлүгүндөгү курал-жарактарды сатуу фактылары бири-бири менен байланышкан. Мындай маалыматты Интерфакс агенттиги өздүк булактарына таянып жазды. Анда макаланын автору бул туурасында капсытынан билип калганын айткан. Күч түзүмүнүн кызматкерлеринин курал-жарактарды кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө сатып жүргөнү жай мезгилиндеги прокурорго кол салуу фактысын тергөө учурунда белгилүү болгон. Андан тышкары иликтөөнүн жыйынтыгында августтун соңундагы Кытай элчилигине чабуул жасаган жангешти да жардыруучу каражатты аталган топтон алганы аныкталган. Кармалгандар сурак берүү учурунда курал-жаракты Кыргызстандын аскер кызматкерлеринен алганы боюнча көрсөтмө берген.
Бул маалыматты азырынча расмийлер тастыктай элек. Буга чейин Коргонуу кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу кеңири маалымат берилбей жатканын айткан. Кылмыш ишин аскер прокуратурасы тергеп жатат. Кармалгандар кайсы берене боюнча жоопкерчиликке тартылаары чечилип жатыптыр. Бүгүнкү күч негизги багыт боюнча иш алып барылып атат. Биринчи багыт бул жанагы козголгон кылмыш ишинин алкагында бүгүнкү кылмыш ишти тергөөнүн үстүндө ушул биздин аскери прокуратурабыз иштеп жатат. Бул жерде тергөөнүн негизинде башка дагы бир топ жарандарыбыз аныкталган, бул ишке тиешеси бар деп. Кээ бирлери бүгүнкү күнү камакка алынган. Кылмыш иши ачылгандан кийин курал жарактарды каттоо жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы кооптондурат. Себеби курал жарактарды сактоочу кампаларда 26 автомат, 14 тапанча жана 13 000 ар кандай ок дары кем болуп чыккан. Эксперттердин айтымында Союз ыдырагандан кийин кампаларга жооптуу болгон айрым аскер адамдары ишин акча табууга алмаштырып алган. Курал сатуу фактысы алардын эң кооптуусу. Мындан улам адистер аскердеги кампаларды заман талабына ылайыкташтыруу керектигин белгилешет. Конечно, охрана оружия должна быть в первую очередь. Албетте, курал жарактарды сактоого өзгөчө маани берүү керек. Кайтаруудагы жабдыктарды сатып алууга каражатты аябоо зарыл. Себеби жакшы адамдар дагы бар. Бирок алардын баарын кампачы кылып кое албайсың да. Ошон үчүн биринчи кезекте видео көзөмөлдү орнотуш керек. 1000 же 10 000 вольттогу ток өткөрүп, кампага кирүүнү кооптуу кылуу зарыл. Ошондо гана куралдар сакталат. Эксперттер бул окуя коомчулукта резонанс жараткандан кийин тиешеси бар адамдардын баары жазаланат деген ишенимде. Бул албетте аларга эң ириде кадыр баркы үчүн керек. Кампаларда уурдалган курал жарак канчалаган коркунучтарды алып келиши мүмкүн. Мирбек Айтикеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Номер 37-чи абактын башчысы камактагылардан пара алып жатканда кармалды. Ал 5000 сом жана 2 дөңгөлөк алып жаткан учурда колго түштү. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай, абактын жетекчиси камакта отургандардан маал-маалы менен акча алып, аларды сыртка чыгарып турган. Бир эле соттолуучудан $300 9 000 сом алгандыгы аныкталган. Акчадан тышкары ал параны дөңгөлөк түрүндө да алган. Башкы прокуратура тарабынан ага карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу пара алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Окуянын чоо жайы Рахат Жаныбековнун материалында. Соттолгон жарандан пара талап кылган номер 37-чи жатак абагынын жетекчиси өткөн ишемби күнү кармалды. Ал буга чейин $300 жана 9 000 сом алган. Ошондой эле кылмышка шектүү жетекчи камактагылардан өзүнүн жеке автоунаасына 2 дөңгөлөк талап кылып, аны алып жатканда колго түшкөн. Маалыматтарга караганда, абактын башчысы соттолгон адамды колониянын аймагынан сыртка чыгарып, эркиндикте жүрүүгө уруксат берип турган. 2016-жылдын 22 октябрында прокуратура кызматкерлери экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын жана мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын өздүк коопсуздук кызматынын кызматкерлери менен чогуу өткөргөн ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында 5000 сом акча каражатын жана машиненин 2 дөңгөлөгүн алып жаткан жеринен мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын номер 37-чи мекемесинин жетекчиси кармалды. Аталган кылмыш иши боюнча учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кармалган жетекчиге 3 берене менен кылмыш иши ачылды. Ал кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, опузалап пара талап кылуу, пара алган деп шектелүүдө. Скажем так, кроме того, что соттолгон жаран бизге кайрылды. Өздүк коопсуздук кызмат тиешелүү органдар менен бирге иш алып барышты. Жыйынтыгында жетекчи пара менен кармалды. Азыр реформа жүрүп, пара талап кылгандар менен өзүбүздө күрөшүп жатабыз. Кээде колонияда иштеген кызматкерлер соттолгон жарандардын талабын аткарбай койсо деле арыз жаза беришет. Ал жагы да бар. Эксперттердин айтымында жетекчилердин соттолгондордон пара алуусу өнөкөткө айланып калган. Жазаларды аткаруу мамлекет кызматынын жатак абак жетекчилеринин пара талап кылуусу бул биринчи жолу катталган жок. Үстүбүздөгү жылдын июль айында пара талап кылгандыгы үчүн Талас областынын номер 39-чу жатак абагынын жетекчиси кармалып, учурда соттук процесс жүрүүдө. Колония поселениеге келген киши ошол жерде колония поселениеде жатыш керек. Негизи идеясы, хотя бы карантин убагы 1 ай ошодо жатыш керек. 1 ай карантинде жаткандан кийин начальник ага оогат бере албайт, тамак бере албайт. Ал кеткенге шашат. Анан ал айтат, мен сени кетирбейм дейт. Сен мына карантин боюнча, мыйзам боюнча сен 1 ай жатышың керек дейт. 1 ай жатканда ал же тамагы жок, же туугандар келет да, акелейт, макелейт, анан кийин тиги көндүрөт да. Анан жөнгөнбөйт да, определенный бир сумма менен көнүлөт да. Бул ошого жол ачылган.
Маалыматтар боюнча өлкөдө 14 жатак абагы бар, бирок ал жактан миңдей жаран качып жүрөт. Мындан улам эксперттер жатак абактарды көзөмөлдөөнү Ички иштер министрлигине өткөрүп, аймактык тескөөчүлөргө берүү керектешет. Бирок анда деле пара талап кылуу көйгөйү чечилип калат деп айтуу кыйын. Рахат Жаныбекова, Аскат Касымбеков, НТС. Коррупцияга каршы күрөшүүдө алгылыктуу иш алып барбаган 26 мамлекеттик кызматкер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Көзөмөл органдын коргоо кеңешинин жана өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрүнөн турган топ мамлекеттик мекемелерде жемкорлукка жол ачкан көрүнүштөрдү жоюу боюнча жасалып жаткан иштерди текшерип чыккан. Анда системалык коррупцияны жок кылуу боюнча иштер кечиктирилип жана толук кандуу эмес аткарылып жатканы аныкталган. Жыйынтыгында 13 эскертүү берилген. Бирок кайсы мекемелерде паракорчулукка каршы күрөш жай жүрүп жатканы жана дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган кызматкерлер ким экендиги тууралуу маалымат ачыкталган жок. Кыргыз-Россия Славян университетинин студенттери жетекчилигинин ишине наразы. Учурда бул окуу жайда мен айтуудан коркпойм аттуу флешмоб жүрүп жатат. Ага университеттин мугалимдери дагы кошулган. Наразычылык акцияны уюштурууга окуу жайдын учурдагы абалы түрткү болгон. Анткени университетте студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар каралган эмес дешет. Ири көлөмдөгү контракт төлөгөн кыздар, балдар мындай шартта билим алууга макул эмес. Теманы Кайыр Жойлубекова улантат. Беделдүү окуу жайлардын катарын толуктаган Кыргыз-Россия Славян университетинин жетекчилигинин ишине студенттердин ичи чыкпайт экен. Мындан улам алар чогулуп мен айтуудан коркпойм флешмобун башташкан. Наразычылык акциясына студенттерден тышкары аталган окуу жайдын мугалимдери дагы тартылган. 1 жылдык контракттын эң аз деген көлөмү эле 30 000 сомду түзөт. Бирок окуу жайдын учурдагы абалы бул сумманы актабай дешет. Алардын айтымында окуу жайда эч бир ыңгайлуу шарттар каралган эмес. Атүгүл бир дарсканада өткөрүлгөн сабак экинчисине угулуп турат экен. Кышкысын үшүп окууга аргасыз болгон студенттердин айрымдары арыз муңун ачык эле билдирсе, кээ бири ачык айтканга батына албайт экен. Прежде всего, мне не нравятся кордонные обои. Мен бул жерде окуганым үчүн 40 000 сом төлөйм, бирок окуу жайдын абалы шарттары бул акчага таптакыр туура келбейт. Дубалдары эптеп эле тургузулган. Бир аудиториядан сүйлөсөң экинчисине угулат. Андан тышкары коридорлору коош. Тыныгууда бардыгыбыз үйүлүп чыгып, үйүлүп киребиз. Ашканасына дагы төмөнкү баа берем. Материалдык муктаждыктардан тышкары Славян университетинде билим алып жаткан келечектеги кесип ээлеринин билим деңгээлине тийиштүү баа берилбегени дагы наразычылык жараткан. Ошондой эле бул мекемеде окуп жаткандардын билими гана эмес, ден соолугуна да кайдыгер мамиле болгонун айтышат. Одна девочка серьезно заболела. Биздин сабак өтчү жайларыбызда эч кандай шарттар каралган эмес. Ал тургай жылуулук дагы берилген эмес. Жылуулук берилбегендиктен улам бир кыз суук тийип катуу ооруп калды. Администрацияга бир нече ирет кайрылганбыз. Эч ким эч кандай чара көргөн жок. Университет жаңа ачылган жок. Бир нече жылдан бери келе жатат. Контракт төлөйбүз. Ошого бир нерсе кылып койсо болот да. Учурда Кыргыз-Орус Славян университетинде 10 000 жакын студент билим алат. Алардын ичинен 600 бюджеттик орун каралган. Калгандары 30 000ден 60 000 сомго чейин акча төлөп окушат. Ал эми аталган окуу жайдын жетекчилиги каражаттын жетишсиздигинен маселенин баарын чечүү болбой жатканын айтат. Акча мугалимдердин маянасы, окуу куралдары, компьютердик жабдыктар жана башка керектелчү чыгымдардан ашпайт экен. Мындан улам өкмөткө жаңы имарат курууга жер бөлүп берүүсүн суранышкан. Bizim plan adelde расписано. Канча сому айлыкка кетет, канча сому тиги китепке кетет, канча сому компьютер сатып алсаңыз, анын баары тең смета түзүлгөн. Айрым бир сомду же ары же бери биз эмете албайбыз. Мэрия дагы бизге азыр эметип жер беребиз деп атат, өкмөткө кат жаздык. Эгер ошонун баары эметип калса, конечно, биз деле өзүбүз түшүнүп атабыз, абдан условия начар. Башка вузорго караганда анын баары тең кендиргизген немеде бюджет болот. Өкмөт тарабынан жер берилип, жаңы имарат курулганча абалды өзгөртүү мүмкүн эмес дешет окуу жайдын жетекчилиги. Андыктан студенттердин талабы жакын арада аткарылары күмөн. Кайыр Жойлобекова, Урмат Усенов, НТС. Учурда АКШда расмий каттоодон өткөн кыргызстандык жарандардын саны 10 000ден ашат. Бирок чындыгында бул көрсөткүч мындан кыйла жогору болушу мүмкүн. Себеби турист катары барып, андан ары калып калгандар көп. Мындай жол менен баргандар жумуш табууда да, жашоодо да кыйынчылык тартышат. Анын үстүнө кыргызстандык мигранттардын көбү дипломдору жараксыз болуп калып, кара жумушта иштөөгө туура келет. Ошол эле убакта Кошмо Штаттарда барып, орун очого алып, ийгиликке жетишкендер да жок эмес. АКШдагы мигранттардын абалы менен кабарчыбыз Мерим Ташыбекова таанышып келди.
Бактыбек Өмүралиевтердин үй бүлөсү Америкага мындан 14 жыл мурда көчүп келишкен. Алгач кыйынчылык тартканы менен кесиби боюнча иш таап бутуна туруп кеткен. Француздардын Obertot Technologies фирмасынын Америкадагы филиалында эмгектенет. 5 жыл мурун турак жайлуу болуп, аны жалаң Кыргыздын улуттук буюм тайымдары, орнаменттери менен кооздоп алган. Ал эми 3 уулу АКШнын беделдүү окуу жайларында билим алышкан. Улуусу университетти бүттү, бир кесиптин ээси болуп калды. Кийинки уулум окуп татат, иштеп татат. Америкада ушундай экен. Тиги окуп, өзлөрү дагы ошо тыйын табышат экен да окуусуна. Эң кичүү балам ал кызмат өтөт морской пехотада. Анан кийин мен деп ойлойм, буюрса ал деле тиги ошо окуп эметип калат го депчи. Бактыбек Өмүралиев мурда бизнес менен алектенип, каражаты жетиштүү болгондуктан Америкада орночок алууга жетишти. Ал эми даярдыгы жок туруп штаттарды багындырам дегендерге бир топ эле оор. Учурда бул жакта Кыргызстандан мыйзамдуу жол менен барган 10 миңден ашуун мигрант бар. Бирок расмий эмес жол менен баргандарды кошкондо алардын саны кыйла көп болушу мүмкүн. Көпчүлүгү туристтик виза менен барып, ошол бойдон калып калгандар. Виза алуунун эң эле мыйзамдуу жана оңой жолу билим алуу максаты менен баруу дешет эксперттер. Будайык Макешевдин Америкага келгенине 2 жыл болуп калды. Ал Вирджиния штатындагы университетте магистратурада билимин улантып жатат. Биякта студенттерге жумасына 20 саат иштегенге уруксат берилген да. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып атам да. Менин окуум бекер, ошого байланыштуу мындай баскан турганга жетет. Канча жыл окуйсуң? Мен биринчи келгенде тилди окудум, жарым жыл. Андан кийин магистратура окуум башталды. Буюрса эмки жайда бүтүп каламын. Будайык бул жактан алган билимин жана тажрыйбасын Кыргызстанда колдонууну максат кылаарын айтат. Ага Америкадагы жаккан нерсе бул жарандардын мыйзамды сыйлай билүүсү. Биякта мен бир досум айткандай, законду мындай кармап көрсө да болот турбайбы депчи, бир жаңы келген досум айтканда, ансыгандай закон кадимкидей сезилет. Каяка барбасаң, эмне кылбасаң, бардык жерде ошо закондун алдында ошо иш жүргүзгөнгө аракет кылышат да. Ал эми Салтанат Либерт Америкада билимин улантып, мамлекеттик башкаруу тармагында илимдин доктору болууга жетишкен. Учурда Вирджиния штатындагы университетте мамлекеттик башкаруу бөлүмүнүн профессору. Америкалык жигитке турмушка чыкканына карабай, жарандык алган эмес. Себеби эртеби кечпи туулуп өскөн мекенине кайтып келүүнү кыялданат. Я об этом задумывалась, и мой муж... Мен Кыргызстанга кетүү тууралуу ойлонгом. Жолдошум дагы америкалык экенине карабай, менин идеямды колдоп көчүп кетүүгө даяр. Анткени ага биздин өлкө абдан жагат. Ал мага караганда Кыргызстанга жумуш боюнча көп барат, орусча жакшы сүйлөйт. Эгерде менде кырдаалды жакшы жагына өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин сезүүгө шарт түзүлсө, өлкөмдүн өнүгүшүнө салым кошуп, жардам берүүгө мүмкүнчүлүк бериле турган болсо, мен бул жерде турбайм. Дароо бармакмын. АКШдагы кыргыз мигранттардын көпчүлүк бөлүгүн жогорку билимдүү жаштар түзөт. Ал эми мыйзамсыз жол менен баргандар кара жумушта иштөөгө туура келет. Ага кошумча мыйзамсыз мигранттардын кызыкчылыгын эч ким коргобойт. Мээрим Ташыбекова, Жамалбек Жумаев, НТС. Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Азыр эртеңки карата аба ырайы тууралуу маалымат. Андан соң Асөл Малдакматованын алып баруусунда откровенный разговор берүүсүн көрүңүздөр. Саламат калыңыз.